Баткен районуна караштуу Карабак айылы Тажикстандын Чилгазы айылы менен чектеш турат. Бул айылга буга чейин тажик аскерлери тараптан ок атылган эмес. 14-сентябрдын таңында бул айылга да кол салуу болгон. Эл айылды таштап чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Кээ бири дасторкон үстүндө жайлуу олтуруп чай ичип олтурса, айрамдары жылуу журкан астында уктап жаткан кез болчу. Бизде Карабак айылында азыр бир 6 үй жабыркады. Анан бир сарай, мектептин дагы бир китапканасы, скалаты жабыркады. Мына алдыңыздарда бир магазин жабыркады. Негизинен биз азыркы күндө билгенибиз ушул. Азыр өзүңүздөр менен көрүп, чек арада 2 үйгө кирип тарта албадык. Себеби кооптуу. Бүт чек ара тилкесиндеги үйлөр жарылды. Чек ара тилкеси бизде 1 метр. 1 метрден кийин Тажикстан башталат, 1 метрден кийин Кыргызстан башталат. Ортодо бир лоток бөлүп турат, бир канал бөлүп турат, же бир дуал бөлүп турат. Ошол дуал, лоток, канал бөлгөн жерлерде гана үйлөр өрттөндү да. Үйлөр өрттөндү. Азыр 1, 2, 3, 4 үй 100% өрттөндү. Бир үй 50% өрттөндү. 2 үйдө мындай терезелери, шыйпырлары майдаланып кетти да. Мындан 1,5 жыл мурда тажик аскерлеринин кол салуусунан качып баратканда снайрадтын чачырандысы тийип каза болгон Мадина барыбыздын эсибизде. Бул жолку тажик аскерлеринин Кыргызстанга агрессиялык кол салуу учурунда Мадинанын үй бүлөсү үйүндө болгон. Аларды интернационал айылынын башчысы Авазбек Коңурбаев аскерлердин айылга кирүүсүнө каршы болгонуна карабастан куткарып чыккан. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр Мадина карындашыбыз апрель кагаланында, бул кагалан дейм, бул уруш деп эле айтам да. Бул азыркы учурда бул кадимкидей уруш эле болду. Кары картаң ошол жерде Мадинанын апасы кайра эле Мадинанын сиңдиси, анан Мадинанын жеңеси апасы калып кетет, мага звонок түшөт, ошол жерде калып кетти деген. Мен бул жактагы элдерди чыгарып бүтүп, аркы айылга түштүм да, ылдыйкы көчөгө түштүм. Ошол жерде мага кабар беришти, ошол жерде калып кетти деп. Анан мени киргизбегенге аракет кылды. Күчүрүктөр мисалы. Мен ага карабастан, жагып аткан окко карабастан, мен өзүмдү Аллага табака кылып кирип бардым да, жагып аткан жеринден кирип барып, коңуслаш урулган дубалдарды, бетондорду бузуп, через дубалдын үстүнөн ашырып алып чыгып кеттим. Жеңиш Сейитов Агарык айылынын башчысы. Анын айтымында айылда эч кандай талкаланган объектилер жок. Бирок аткыланган октун дабышы каттуулай баштаганда айыл элин коопсуз жагга көчүрүшкөн. Баштапкы күнү 16 күнү эртең менен саат 8 чамасында эл күнүмдүк турмушуну өткөрүп эле күндөгүдөй балдарын садикке, мектепке алып жөнөп аткан учурда тажик тараптан ок атуулар боло баштады бизге. Анан тездик менен өзүм айылдын ортосуна чыктым. Чоң трассадан машиналарды өткөрбөй, элди эвакуациялоо иштери менен алектенип, элди тоону көздөп, сайдын ичи менен элди качырдык, эвакуацияладык. Анан өзүбүз жаштар, айылдын патриот жигиттери менен чогуу биргеликте айылды карап калдык. 14-17 күнү Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арасына кол салышкан. Анда Лейлик жана Баткен райондорунун чек арага чектеш аймактарындагы айылдар жабыркаган. Айрым үйлөр толук өрттөнүп кетсе, айрымдары тажик аскерлеринин оор курал-жарактарынан талкаланган. Эми гана мектеп ачылып, окуучуларга толуп турган билим уясы бүгүнкү күндө өрттөлүп, ышчыттанып, окуучулардын окуу куралдары өрттөнүп кеткен. Акыркы маалыматтарга караганда 432 үй толук жараксыз болгон. Азыркы учурда чыгымдарды тактоо иштери жүрүүдө. Азамат Ибраимов, Жолбарысбек Пайзалдаев, Баткен облусу.